رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السلام. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан бүгүн бизде эфирде Бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү Жалилов Чубак Тажибаевич. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Чубак мырза, студиябызга кайрадан куш келиптирсиз. Мына биз өткөндө айтып өткөнбүз, сизде жума сайын келип биздин эфир аркылуу орозо кармаган улуу инсандарыбыздын суроолоруна жооп берип турат деп, ошол суроолор дагы келди. Мына биринчи сурообуз бул аялдардан келген суроо экен. Ушу орозо кармап турган убакта кашты татуаж кылуу, же болбосо чачты боёого уруксат болобу, же болбосо оозубуз ачылып калабы дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Çaştı boyoğun, kaştı boyoğun, tırmaktı boyoğun, denesinin başka yerinin, kayısıl yerin boyosun, boyoğun al hiç kандай orozoga tiyişesi жоқ. Orozandan açılat, açılbayt деген түшүнүк жоқ. Бирок ошол маселелер daaratка тиешеси бар. Мисалы үчүн тырмактарга лак койсо, же болбосо жанагыдай бир каштарын жанагыдай бир татуаж кылган болсо, кээ бир алымдар daarat болбойт деп айтыш ыктымалы бар да. Бирок daarat жүрө берет. Daarat жүрө берет. Анткени чачты боёгондо, кашты татуаж кылдырганда daarat жүрөт, кусул жүрө берет, намаз окуса боло берет. Бирок ошентип татуаж кылдырып, каштарын өзгөртүп көчөгө чыкканды шариятыбыз колдой албайт. Ар бир аялдын өзүнө каршы өзүнүкү кооз болуш керек, бирок ошону андан дагы коозураак кылып боёгонго уруксат берет. Бирок аны бөлөкчө кылып тертип жибергенге шарият уруксат бербейт. Ал эми чачты боёгон боюнча кээ бир алымдар чач боёгондо daarat жүрбөй калат деп айткан учурлар бар. Бирок азыркы учурда дээрлик бардыгы бир ооздон жок, daarat жүрө берет, аялгы чачын каалагандай түскө боеп, өзүн жашартып, сулуу кылып көрсөтсө болот деп айтылат. Демек орозого тиешеси жок. Андан кийинки сурообуз, мен бул ороз айында эч кимден кечирим сурай албай калдым. Өзүмдүн мүнөзүм ушундай, оңой менен бирөөдөн кечирим сурабайм. Ошондо менин туткан орозом кабыл болбой калабы дейт. Өткөндө неме жанагы ачуулангандардын орозосунун соого жок болуп калат десе, кээ бир адамдар анда кийин кармап беребизби, ачууланган күндөрүбүз деп айтып атышат да, туура эмес түшүнүк. Жок, ачууланса же кечирим сурай албай калса, орозонун соого аз болуп калат бул. Бирок орозодон кутула берет, кийин тутуп берет деген сөз болбойт деген. Карыздан кутулат, бирок ошонун соого аз болуп калат деген сөз. Деги эле орозо учурунда адамдар мындай бир Кудай таалам өзү кечиримдүү болуп, ошол айдын ошол ичинде кечиримдүүлүк өзүнүн сыпаты менен адамдардын күнөөсүн кечирген учурда адамдар да ошондон үлгү алып башкаларды кечиргенди билиш керек. Саясатчылар болсун, чоңдор болсун, кичинелер болсун, достор болсун, бир туугандар болсун, коллектив иштегендер болсун, баардыгы ошол ким ката ким туура экендигин териштирүүнүн кажети жок, болгону ошол кечиришкендин мындай бир маусим, сезону, бир мезгили катары караш керек муну. Бирок кимдир бирөө ушундай бир мүнөзүн жамандыгынан кечирим сурай албай калса, анын орозосу кабыл болбой калды деген сөз эмес, бирок орозодон көп пайдалана албаптыр. Мисалы үчүн толуктара бир байлык болгон казынага киргизсе, ошол жерден же бир эле курут көтөрүп чыкты, башка эчтеке көтөрүп чыккан жери жок дегендей, бир орозодон мында пайдаланбай курооз кетип атат дегендей бир маани калып калат. Ифтарга бөлүп жарып ооз ачырган болобу? Мисалы жакында туугандарыбыз бирип чогуу ооз ачуу кылышыптыр дагы, ага бизди жолдошум экөөбүздү чакырышкан жок. Эчтеке урушкан деле эмеспиз дейт. Болгону биз бир аз кыйналып, акча тыйындан кыйналып жатканбыз, ал ифтарга бизди кошпой коюшуптур дейт. Аябай жинибиз келип атат, ошондо ооз ачыргандардын сообу жараткандан кабыл болобу, бизди ошол бөлүп койгондугу үчүн дейт. Эми кызык суроо бул, жанагыдай биздин ошо тууганчылык мамиле ушул ифтарга дагы кошулуп, азыр мына бир жаңы бир термин айтат, ифтаритет депчи. Мындай бир авторитет, ким ифтарга көп чакырат деп, ифтарга чакыруу мода болуп кетти да. Ошондуктан кээде мындай бир адамдар ифтарга барбай, ошол мечиттерде отурушканда артык көрүп калган учурлар бар. Анткени өтө эле ысырапкерчилик, өтө эле байлар чакырылып, адамдар ифтар болуп, орозо туткан адамдын оозун ачырып сооп алайын деп эмес, балким ошону менен өзүнүн бир дөөлөтүн көрсөтүп алгысы, ким канчалык көп жанагыдай бир ала тоодо эт кылып, ала көлдө чык кылып,
тиги столдун белин майыштырып мындай бир элге көрүнгүсү келе турган учурлар бар. Анан кээде карап көрсөңүз орозо кармабагандардын көпчүлүгү ошака чогулуп алган болот да. Эми адам өзү чакырганды өзү билет. Ал кимди чакырып кимди койгондо аны биз күнөө эле албайбыз. А бирок эми жанагы ала койду бөлө кылган жүнгө жарыбайт дегенде туугандарды бөлбөгөнү жакшы. Мисалы үчүн жанагы тууган ошол колундан келбей турган учурда тоготпой койсо, андай жакшы эмес да. Жанагы бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет. Төө мингенде жигитти тегеректеп эл жүрөт, жөө жүргөндө жигитти келекелеп эл бөлөт деп, келекелегендей кылып антип чакырбай койгондугу аны адамгерчилик эле. Бирок ага таарынын кереги жок. Анткени эгер ага таарынса, анда ошонун деңгээлине бул адам дагы түшкөн болот да. Ошон үчүн ал чакырбаптыр, демек мен орозо кармаган соо мага насип эмес экен деп ар ким өзүнүн үйүнөн ычканга аракет кылганы жакшы. Менимче таарынын кереги жок. Орозо таарынбай тургандардын айы. Анан кийинки сурообуз, сиз Арстан Алайга кандай баа бересиз? Ал ушул сиз чыккан эле телелерден Аян жана Манас жаңырыгы телелеринен чыгып алып, намаздын эч кандай пайдасы жок, намазды окуш керек деп айтып жатат. Жана ошол Арстан Алай дин туурасында туура эмес айткан сөздөрүн көрсөтүп чыккан телелер булар Кудай алдында жооп береби же Арстан Алай өзү жооп береби дейт? Арстан Алай эми кишиге Кудай таалам хидаят берсин. Кудайдын ушундай кудурет ушундай экен, адамдардын баарын ар кандай жаратат экен, 5 кол бирдей эмес. Кой аксагы менен 100, бир карын майды бир кумалак жиритет. 1000 кой аксагы менен 100 деген айтырыштуу окшогон сөздөр бар дагы. Ага көп деле маани берүүнүн кереги жок. Бирок ал киши чөнтөгүндө тыйыны бар киши экен. Кудай таалам тыйынды бул адамдын акыл-эсине карап бербейт. Рызкыны каалагандай кээде карап отурсаңыз, жаратылуу акылы жоктор эле тыйыны көп болот да, анан 5-6 диплом кабат кылып көтөрүп жүргөндөрдүн тыйыны аз эле болуп калышы мүмкүн. Демек бул рызкы Кудайдын колундагы маселе да. Анан ошон үчүн мындай бир тыйыны бар адам экен дагы ошентип акча төлөп, анан акча берген жерге жанагыдай элдер сүйлөтүп, жанагы пулуң болсо кулуңмун дегенди негизинде сүйлөтүп атышат. Алар тең шерик болушат күнөөсүнө, бардыгына. Бардыгы күнөөгө тең шерик болушат. Арстан Алайды чыгарып аткандар, Кудайга шек келтирип аткандар, ошол 90% мусулманбыз, ошонун ичинен бир 30-40% мындай намаз окуган мусулмандар, падышабыз баш болуп, чоңдордун, үлкөндөрдүн баары намаз окуган учурда, ошол мусулмандардын аялуу сезимине тийип, намаз болбойт деп айтып аткан, бул варварлык, бул деген радикалдык, бул деген экстремист, бул деген даже террорист деп айтсак дагы туура болот. Ошол эле Арстан Алайдын дагы улантысы бар экен. Ал дейт, Кудайга ишениш керек, инопланетяндарга ишениш керек. Анткени бизге жогору жактан кабарды, маалыматты ошолор алып келет деп көп айтат. Сиздин инопланетяндарга көз карашыңыз кандай? Эми Кудайдын жараткан маклукаттары көп да, периштелер бар, бүргөлөр бар, биттер бар, иттер бар, адамдар бар, ар кандай нерселер Кудайдын жаратып кое берет. Анан бир үмүт айым бир кызык нерсе, мисалы үчүн пайгамбардын бир хадисин айтып, же болбосо Жусуп баласаганы бир жанагыдай куттуу билимден сабын айтып, жок эле деген Айтматовдун кылым карттары бир күндөн бир мындай сюжет талкууласак бир жөндөк, анан Арстан Алайдын сөзүн талкуулоонун менимче кажет деле кереги жок болуш керек. Анткени убакыт кетирүүнүн кажети жок. Анан эмне үчүн биз мындай бир ал кишинин сөзүн талкуулашыбыз керек, эмнеге биз таназарга алышыбыз керек, анан кервен жүрө берет деген жанагыдай бир фалсафанын негизинде кете беришет да. Болбосо азыр интернет ачып карасаңыз ким гана же эмнени гана сүйлөгөн жери жок. Бирок алардын баарына маани бербеш керек. Менимче кээ бир нерсени көрмөксөн болуп калып, укмаксан болуп калып, же укпай эле коюу өзү бул адамгерчиликке туура келе турган жакшы көрүнүш. Менимче учур келгенде ага деле жооп бериш керек. Анткени деген ал өзүнүн бир айтуусу менен, бир туура эмес нерсени сүйлөөсү менен биздин коомчулукка менимче анын деле таасири тийет. Аныңыз туура, пикир катары туура пикир жайылбасын. Андан кийин туура эмес пикир жайылбасын деп, мүмкүн ошо биздин өсүп келаткан жаштарыбыздын арасынан ал деген намазга караганда инопланетяндарга ишенгиле деген сөзү бир таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз жаш өсүп келаткан жаштарыбызга туура тарбия берүү үчүн менимче буга деле бир жолу эме менен жанагы эме деген дагы бир теңирчи бар бизде, Анарбек Усупбаев деген. Анан ошо менен барып анан сүйлөшүп калдык тиги НТСте. Анан кийин чыкканда айттым да, Анарбек аба чоң эле кишисиз, анан жалган айтканды койбойсуз десем, тияктап деп сени жеңиш керек го деп экран сыртында айтып атат да. Анан кийин келсем, Аалымдар кеңешине муфтияттан айтышты, ал киши менен чыгып тең катары олтурбагыла бир үстөлгө депчи. Анан кийинчерээк азыр бир камакта отурган бизде бир жакшы мусулман жигит бар, эме агасы иниси журналист. Көмүр король деп аталат, эмеле Мотуев. Ошол киши барып, анан абдан жакшы тең болуп мындай сүйлөп жооп берип, анан ылайык жооп берип мындай бир чыгып келди да. Ошон үчүн кээде мындай бир ага мындай бир атын айтпай туруп ошо пикирге жооп берип койсо болот дагы. Алардын атын кайра айта бергенден эми дарат бузулат деп айтыш кыйын, бирок адам баары бир сыйра кол бетин жууп алганга туура келет.
Андан кийинки сурообуз, сиз теле аркылуу сүйлөп жатканда менде бир кандай бир мусулманчылыкка чоң ишеним пайда болот дагы, ошол учурда менин ооруган башым оорубай калат дейт. Сиз дем саласызбы же салбайсызбы дейт. Билесизби, Кур'ани Каримдеги айтылып аткан ар бир аят, пайгамбардын осуяттары, шарият сөздөрү өзү эм болот. Ошондуктан жанагыдай сын алгыдан же үн алгыдан ошол көрүп атканда, угуп атканда, шарият сөздөрүн билип атканда ошол кадимгидей шифа болот. Эгерде ниетте олтурса, бул жүрөктөргө, көңүлдөргө, көөдөндөрдүн баардыгына шифа боло турган сөз түрдө мында шифа бар. Жеке мен өзүм дем салбайм, анткени дем салуу бул дагы өнөр. Анан дем салып гандын эшигин ачып алсак, анда аны такыр жаап албай калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан мен аны башка бир кесипчиликтериме калтырып, өзүм ошол илим менен алек болгону көбүрөөк жакшы көрөм. Ооз бекиткенден кийин жүрөк айлануу же кусуп салуудан ооз ачылбайбы дейт. Жана ошондой эле тамак ашты эстеп туруп аябай шилекейин коюлуп, ошол шилекейди жутуудан да ооз ачылбайбы дейт. Ооз ачылбайт. Эгер шилекей өзүнүн шилекейи болсо, бирөөнүн шилекейин жутса, анда ооз ачылат сөзсүз түрдө. Андан сырткары ошол ооз ачкандан кийин, мисалы үчүн шамдан кийин, ооз ачылгандан кийин тыюу салынган баардык уруксат берилет. Тамак жегенге, тамак ичкенге ал эмес кусса деле орозо бузулбайт. Ал эми орозо кармап аткан учурда кусса, бул азыраак кусса эчтеке эмес. Бирок көбүрөөк кусканда атайлап өзү колун оозуна салып же башка бир атайын бир нерсе менен кусса, өзүн өзү мажбурлап, анда орозо бузулат. Эгерде өзүн мажбурлабай кусулуп кетсе, анда орозосу бузулбайт. Бузулбайт, Андан кийинки сурообуз бул сүннөт ат коюу жөнүндө берген экен биздин көрүүчүбүз. Кандай учурда сүннөт ат коюлат? Махабат деп туруп, муслима деп сүннөт ат койсурсам болобу дейт. Кандай кеңеш берет? Эми бул кыргыз ушундай бир оом эл болобуз. Муну мен айтып атсам, кыргыз капа болбош керек. Илгери Салижан Жигитовдор айтчу, кыргыз китеп жазбаса тарыхта калбайм деп ойлойт деп эле бары китеп жазат, анан өзү көзү тирүүсүндө эле ал китеби тиги даратканада тиги дарат кагаз болуп жатып калат депчи. Анын сыңарында кыргыз ушундай эл, ошол мындай бир бардыгын жанагыдай бир тез эле өзгөртүп, тез эле мусулман болуп, мусулман болсо арабтан да өтүп кетет, орус арак ичсе орустан өтүп кетет да ушундай. Анан эми ат койгондо дагы бир мындай бир кызык бир ушундай бир тенденция бир пайда болуп калды да. Кичине эле бир 2 күн мусулман болуп калса атын өзгөртүү эле бар, жакшынакай атты өзгөртө берет. Шарият боюнча ат өзгөртүү деген түшүнүк бар. Бирок ошол аттын мааниси жаман болуп, мындай бир үмүтсүздүк алып келе турган болсо, адамды мындай бир бакытсыздыкка тарта турган болсо, анда бул атты өзгөртүш керек болот. Мисалы Сасыкбай деген сөз бар, мисалы үчүн. Сасыкбай деген сөз бул эмнеден алынган? Бул Сасыкбаевалар капа болбош керек мага, бирок эгерде айтканда бул жанагыдай эч кимге эчтеке бербеген, бетин жуубаган Сасыкбай деген. Болбосо байдын баары сасык эмес да. Ошол зекетин бербеген байларга айтылынчу, же болбосо Карынбай деген мисалы үчүн аттар жакшы эмес аттар эсептелет да. Олорду өзгөртүш керек ошолорду. Ал эми жакшы аттар, атыңыз үмүт мисалы үчүн. Араб тилинде амал деген аттар бар. Бул деген келечекке карай үмүт, акыретте бактылуу болсун деген үмүт, дүйнөдө бакыт үмүт. Үмүт менен койгон ат, муну өзгөртүштүн кереги жок. Мен Арабия окуганы барганда атыма арабтар түшүнүшпөйт да, чубак эмне деген сөздү билишпейт. Ал эмес чы тамга жок аларда. Чубак деп те шин 2 тамга менен айтып жүрүшү да. Анан өзгөртөлүк сен атың. Мен айтып, эмне өзгөртөсүңөр силер? Ким окуп берет силерге? Мен чоң энем койгон, Манастан койгон. Манастагы чубак ошол Мекке шаарына келип 6 жыл окуп кеткен, атын өзгөрткөн, мен өзгөртөмүн силерге. Атың биз маани түшүн, сен түшүнбөсөң мен түшүнөм. Чубак деген бул күндүн нуру деген сөз. Күн чубактап дегени күндүн нурун алып деген сөз. Күндүн нуру бардыгына тегиз тийгендей, ошол чубак деген жигит, чубак деген адам бардыгына нурун бирдей чачыратып, бардыгына калыс болуп, өзүнүн бир нурун жеткизсин, жылуулук жеткизсин деген улуу ат менен коюлган, чоң энем койгон ат бул дегенде өзгөрткөн жерим жок да. Анан махабат деген ат эмне өзгөртүш керек? Махабат дегенде сөзсүз түрдө жанагы махабат дастанында казак кыз менен жанагы Раймалынын сүйүүсүнөн башка деле ата мекенге болгон сүйүү, махабат деген улуу сезим бар да, Кудайга болгон сүйүү деген бар. Аны өзгөртүштү мен ойлойм кереги таптакыр жок деп. Андан кийинки сурообуз, белим сынып баса элекмин дейт. Үйдөн гүл себет жасап сатам дейт. Мен ошол өзүм оорулуу болгонума карабай, ошондой бир нерсе менен алектенип соода кылып турам дейт. Мен битир садака берсем болобу же бербей эле койсом болобу дейт. Негизи Ханафи мазхабтын эрежесине ылайык, зекет бере турган адамдарга орозо битир берүүгө милдеттүү болот. Ал эми калган 3 мазхабтын зекет берет деген 40 койдон көп кою бар, же болбосо $2000 акчадан ашыгыр акчасы бар, долларга эсептегенде адамдар деп. Бирок көпчүлүк аалымдар айтат, бир күндүк азык оокаты бар адам ошол жандын мындай бир зекети катары берсин, Кудайга шүгүр айтып, шүгүрчүлүккө жеткизип, ошол күндү көргөн, ошол таңга жеткенге, ошол айтка жеткенге шүгүр айтып, ошол бир күндүк тамагы болсо берсин, орозо битирди. Жана өзү да калса болот дейт да. Демек башка бирөөгө берсин, бирөөнүн көңүлүн сүйүнсүн, жана алып дагы башка бирөөнүн көңүлүн сүйүнсө болот деген маани. Мына ошону биз бекем карманабыз дагы, ошо колунан келип бир күндүк азык оокаты бар адам орозо битирин сөзсүз түрдө берсин. Бул эң аз 30 сом, ал көп акча эмес, бирок
берип, ошол эле учурда башка бирлер буга да өзүнүн орозо бетирин бере турган болсо, анда аналганга дагы уруксат берилет. Ошол эле орозо битир жөнүндө дагы бир суроо экен. Бул жерде орозо битирди дейт, биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө же жетим жесирлерге алып барып берсек болобу? Анткени деген мечитке жеткирип берүү, карасаң молдолордун бардыгы эле кем каржы болуп начар жашашпайт дейт. Ал эми биздин кошуналарыбыз абдан начар турушат дейт. Негизи орозо битирди мечитке берүүнүн кереги жок, зарылчылыгы дагы жок. Ар ким ошол тууган уруктарынан башташ керек. Болгону адам өзүнүн атасына, энесине бере албайт, өзүнүн балдарына бере албайт, жана жубайлар бири-бирине бере албайт да. Ал эми бир туугандар, тайеке жээндер, булар эгерде муктаж болгон болсо, ошолорго берген жакшыраак болот. Анан эмне үчүн муфтиятта же мечиттерде ошондой орозо битирдин сандыктары бар дегенде, бул зарылчылыктан келип чыккан маселе. Биз бере албай атабыз, таппай атабыз, шаардык болуп кеттик. Шаардыктар бир орус болуп калганда баары тууганды эле тааныбайт. Апарып ошо эптеп кутулушубуз керек дегендерге айла жоктон мажбур болуп, ошондой бир кутучаларды коюп, ошону чогултуп, өзүбүзгө иш арттырып атабыз. Болбосо муфтият ошон топтогусу деле келбейт, ага каалоосу деле жок. Ар ким өзүнүн өзү сандыктардын баары бош калса, анда абдан жакшы болмок да, жана муфти жеп коюптур деген сөздөр таптакыр болмогон эмес. Андан кийинки сурообуз, мен намаз окуучумун дейт, учурда колумду чыгарып алгандыгыма байланыштуу колум иштебей жатат. Мен кантип намаз окусам болот дейт. Колун чыгарып алган адам намаз окуш керек. Анткени ал тирүү адам, тамак жеп атат, уктап атат, курсагын тойгузуп атат, күлүп атат, ыйлап атат. Демек намазды окуш керек. Бирок колун чыгарып алган учурда эгерде колунда жанагыдай бир эмне деп коет, жанагыдай ороп койгон таңы болсо, анда аны дарата ала албайт да, калган жерин баарын дарата алып, таң алган жердин үстүнөн гана жана сууланган колу менен сылап коюу, сүртүп коюу менен жетиштүү болот. Эгерде саждага барып жыгылып, жанагыдай ийилип, чекесин жерге тийгизип намаз окуп атканда оорчулук келип кыйналып калса, анда олтуруп окуганга уруксат берилет. Бирок колу ооругандар, колу сынып кеткендер кадимгидей окуй беришет. Эгерде жанагыдай таянып колу менен чөө турган болуп, таяна албай калса, анда олтуруп окуганга уруксат берилет. Бирок намаз таштап койгон таптакыр уруксат берилбейт. Болбойт, э? Болбойт. Бул жерде дагы бир көрөрманыбыздын суроосу ушул намазга тиешелүү экен. Намаз окуйм, бирок шартка байланыштуу окуй калган намаздарым аябай көп дейт. Мен ал карызыман кантип кутулам? Эми ошол негизи маселе шартка байланыштуу деп айтканда, мындай бир бул туура маселе сөз да, жанагы кыргыз жакшы бир сөзү бар. Обу жок орсо куйса айт деп. Анан оролбаган орок тандайт деген да бир жакшы сөз бар да. Ошого намазга мындай убакыт таппай атам, убакыт жок деген жок, ал жалкоолонуп атам деп эле айтыш керек. Шалаакылык кылып атам, жалкоолук кылып атам, акмакчылык кылдым, окуй, пендечилик кылдым, көрпендечилик кылдым деш керек. Эгерде бир адам кайсы бир себептерден улам окуй албай калса, анда анын намаздын казаларын окуп бериш керек. Бул намаздын ордун толтуруп берүү деген сөз. Парз намаздарды дал өзүндөй кылып эле толтуруп берет. Анан азыр мисалы үчүн карап көрсөк, бизде бизнесмендер намаз окуп аткандарын көрөбүз, мугалимдер окуп атканын көрөбүз, ак үй көгүдөгүлөр окуп атканын көрүп атабыз. Айтор бардык катмарда намаз окуп атышат. Ошолор намаз окугандагысы алардын өтө жоопкерчиликтүү иштерине таасирин тийгизген жок, терс таасирин. Кайра буларга жакшыраак мындай бир ойлорун жаңылап алганга, мындай бир ниеттерин жаңыртып алганга, Кудайды эстеп, Кудай астында бир ак болгонго көбүрөөк өздөрүнүн себебин берип атат да. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып, ошол кабарларды көргөн, Үмүт ТВны көргөн бардык мусулман бир туугандарга намаз окугула дейт элем. Анткени кыяматка барганда бизден сурала турган биринчи маселе канча көйнөгүң бар, канча туфлиң бар демес, балким биринчи кезекте намаз окудуңбу деген суроо келет. Пайгамбар алейхиссалам айтат, биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз дейт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн намаз диндин тиреги. Эгерде кимде ким намазын тургузса, бул адам өзүнүн динин тургузган болот. Менин мусулманчылыгым бар, мен мусулманмын деп мактанган адам кана мусулманчылыгың дегенде, мына ошол намаз ошол мусулманчылыктын далили болот. Мисалы үчүн бир адам окууну бүткөм десе, диплом көрсөткөндөй, бир адам мусулманмын десе, кана десе, ошол намазын көрсөтө турган бир касиеттүү нерсе. Экинчи бир маселе, намаз дегенде бул молдолор бизди кыйнай берет, намаз жок эле жыргап жүргөнбүз дейт да. Бул намаз өзүңүздүн рахатыңыз. Эгерде бир адам намаз окуп, ошону менен Кудайга кайрылып аткан болсо, бул ошол Кудайдан бардыгын сурай алат, бардыгын Кудайга айта алат, Кудайга арыздана алат дагы, бүтүндөй адамдардын бардыгынын кулчулугунан чыгып, жалгыз гана Кудайдын өзүнүн пендечилигине кире турган болот. Ошондо урматтуу бир тууганым, убакытты сая кетирбестен намаз окуганга аракет кылыңыз дейт элем. Эгерде үй бүлөсүндө жолдош иштебесе, аялынын тапкан эмгек акысын текшерип, ошону карап текшерип турганга укугу барбы же жокпу дейт. Негизи кээ бир мындай бир бизде Үмүт айым мындай бир агым пайда болуп калды. Бул Египетте бар, Туркияда бар, бул Сирияда бар,
Бул Кыргызстанда пайда боло баштады. Бул жанагы молдолор бар бизде. Аны азыр мындай бир молдо эмес, бирок интеллигенттер, анан динден бир аз кабары бар. Мындай дини интеллигенция пайда болуп баштады. Дини мындай маданият интеллигенциясы пайда болуп баштады да, булар динди терең түшүнүшпөйт, бирок динди терең түшүнөм деп ойлошот дагы. Анан өздөрүнүн пикирлерин таңгуулап башташат да, булардын тили бар, булардын калеми бар дагы. Анан булар динге ар бир маселеге өзүнүн пикирин билдирип, анан мындай бир өзүнүн акылынан кошуп, ошого тажрыйбасын кошуп, анан кээде динди бурмалап айтып коюшат да. Анан ошолордун бири андай бир үйлөнгөндө аял бүтүндөй менин менчигим болуп калат деп түшүнгөн, пикирди жайып жүргөнүн көрүп калдым да. Анан менден сурайт, мен ошол аялга үйлөндүм элем, анын бизнеси бар экен, бизнеси менен кошуп алдым дейт да. Ошондо мен карабадым, мен айттым, жок дедим. Сен аял сенин кулуң эмес. Ал бизнес сенин бизнесиң эмес. Аялдын мүлкүнө сен эч кандай тиешең жок. Ал эмес, аялдын өзү менен көтөрүп келген себине эркекте эч кандай тиешеси жок. А бизде келинди кубала берсеп калып калат, ан калың бергенбиз деп. Калың анын турмушка чыккандыгына берген макулдугуна берилинген белек. Калың менен септе эч кандай бири-бирине байланыш жок деп айтыш керек да. Ошол сыяктуу аялдын мындай мүлкүнө кийлигишке укугу жок. Каяктан таптың тыйынды? Туура эркек аялды токтото алат. Сен жумушка бул күнү барба, же болбосо алыска кетпе деп айта алат да, аны бакынга милдеттүү болот. А бирок аял иштеп ошо уруксат берсе, анын тапкан тыйынын каяка жумшадың, эмне кылдың, сөйкөң каяка бекиттиң дагы эмне деген сөзүн айтканга эркектин бир тыйын укугу жок. Анын сураганга шарият уруксат бербейт. Бул мусулманчылыкка туура келбеген көрүнүш. Негизи аял эркек багуусу керек болот. А бирок аял өз тыйын табасы, анын тыйын эмнеге таптың, каяктан таптың, каяка жумшадың айтканга эркектин шариятты укугу жок. Укугу жок, Андан кийин сурообуз, учурда Кыргызстандын тышкы карызы абдан көп дейт. Бул мындан келди, баарыбызга бөлүнгөн, Кыргызстандын ар бир жаранына бөлүнгөн карыз. $700 дээрлик. Дин багытында негизи карызды кандай кутулса болот? Ошол биздин бүгүнкү күндө каза болуп жаткан жарандарыбыз, алардын башында да ал карыз бар да. Алар деген ошо карыз боюнча эле тиги дүйнөгө кетип жатышабы? Эми бул карыз боюнча тиги дүйнөгө барганда карыз болгон мамлекет жооп береби, же болбосо ар бир жаран жооп береби дейт. Өтө оор суроо чындыгында. Өтүп кеткендер кантип кутулуш керек чындыгында? Бул карызбыз, биз аны төлөбөсөк жерибизди алып кете берет. Жер жоготсок келечегине кантип жооп беребиз? Бул ыйлай турган суроо да. Мен өзүм араң кармап болуп турам, биз кантип жооп беребиз ушул маселелердин бардыгына деп. Анан бирок көңүл жуута турган бир эле маселе бар. Ошол карызды биз ыраазы болуп алдыкпы же жокпу деген маселе. Жеке мен өзүм чубак ажы кыяматка барганда Кудай Таалам Кытайдан сенин чубак ажы $600 карызың бар экен деп айтса, мен айтат элем, мен ага макулдук берген эмесмин. Мен берген эмесмин. Мен парламент ошол депутат келгенге мен добуш дагы берген эмесмин. Мен добушуп саткан эмесмин 1000 сомго. Мен жерди чылык кылып шайлаган эмесмин. Ошого бар ошолордон сурап ал ошолордон. Деп ошолорго мен артып таштайм. Анткени мен ошого макулдук берген эмесмин. Мен коррупцияга жол берген эмесмин. Мен ага кошулган эмесмин деп мен айта алам. Ошол көңүл. Ошондой эле биздин жарандар ошондой эле алар болот. Анткени булардын макулдугу жок. Бирок кээ бир жарандар жанагы шайлоо болгондо туура эмес шайлоо кылып, жердешчиликке карап, тууганчылыкка карап, тыйын алып шайлап, мындай бир акыйкат иштеп турган адам эмес, балким өң таанышчылыкка салып, сатып берген добуштары болсо, булар кыяматта жооп беришет. Анткени булар ошого макул болушкан. Орозону канча жаштан баштап кармаса болот дейт? Орозо балагатка жеткенден баштап кармоо милдеттүү болот. Бул ошол аял кишилер, кыздар 9 жаштан баштап, эркектер 12 жаштан баштап жетип баштайт, бирок бардыгы эле бирөө жетип калбайт. Булар 15 жашка чейин болот. 15 жаш максималдуу, андан нары сөзсүз түрдө кармаш керек. Анан ошого чейинки адамдар деле орозо кармаса болот. Мисалы үчүн жаш наристелер деле саарлыкка турганда, оз ачканда анткени ошол ибадаттын бар экендигин, адам эртең менен туруп аткандыгы эсинде калат. Илгери билесизби? Чоң аталар тиги олтуруп алып намаздан кийин маселе айтышса, анын жанында олтуруп жилигин же анан башкасын угуп, таттуу элестер калганда, булар элестер калыш керек. Эртең менен таң 3-тө туруп тамак жеп атышат, анан чогулуп ифтарлык кылып ачып атышат, анан тарап окуп атышат дегенге балдар жетелеп бара берсе, үйрөтүрө берсе, булар барып ошол жакшы сезимдин ичинде калып калат дагы. Бул өзүнүн жанагыдай маданиятына сиңип калат. Атам 4 айлык даватка кеткен. Биз битир садака беришибиз керекпи? Даватта жүргөн үйдүн кожоюну даватта жүрсө, үй бүлө битир садака бербей эле койсо болот деген ойду айтышты дейт. Жок, бериш керек болот. Ошо кожоюну бериш керек. Эгерде кожоюнда акчасы жок болуп калса, башка бирөө деле берсе жарай берет. Орозо битирди азыр деле берсе боло берет. Ушул күндөрдө да берип коюш керек. Эркек киши өзүнүн жубайына, балдарына берет, бирок балагатка жете элек балдарына. Анан тыйын таап калган балдар, кыздар ар ким өзүнө өзү бериш керек болот. Бирок алар алыста жүрүп бере албай калса, анда бир адам берип койсо жарай берет. Демек, энеси берип койсун сөзсүз түрдө.
жоопкер болот. Ооз бекитип жаткан учурда негизи эле орозо кармаганда ушак айың жаман сөздөрдү сүйлөсө ооз ачылабы же эмне болот дейт? Ачылбайт ооз, бирок орозонун сообу курчалак калат. Орозодон сооптон курчалак калат. Балким күнөөкөр болот бул адамдар, ушак айткандар, жаман нерсе маалымат тараткандар, жазгандар, жалган айткандар, адамдардын көңүлүн ооруткандар, ачуулангандар. Ушулардын бардыгы орозосунун касиетин учуруп жиберген болуп эсептелет да. Анткени ороз 3 түргө бөлүнөт. Муну молдолор көп айтып берип аткан болуш керек. Биринчиси карапайым адамдардын орозосу бул ошол тамак ичкенден, суусуну ичкенден гана тосулуп туруп калган. Экинчиси бул дагы мында Кудайга жакыныраак адамдын орозосу булардын ошол тили да орозо кармайт. Тили менен жаман сүйлөбөйт, колу менен жаман иш кылбайт, буту менен жаман жакка басып барбайт, көзү менен жаманды карабайт. Үчүнчүсү Кудайга жакын болгон адамдар өзгөчө адамдардын орозосу бул адамдардын жан дүйнөсү, булардын пикири да орозо кармайт. Анткени булар ал эмес жаман ойду ойлогонго дагы батынышпайт, оюн дагы түздөп турат да. Деги эле орозонун мектеп экендиги, орозонун медресе экендигинин касиети мына ушунда турат. Адам өзүнүн бардык мүчөсү менен, бүт дүйнөсү менен, бүт аалам менен орозо кармаганга аракет кылыш керек да. Өзүн кармап кала турган боло турган болсо, демек адам өзүнүн жашоосун бактылуу алып кете алат деген сөз. Адамдар орозонун маани түшүнүшпөйт. Эмнеге дегенде жөн ачка жүрүү деп ойлойт. Андай эмес. Ачка болуу аркылуу токтуктун, барлыктын шүгүрүн ордуна коюу. Бизде бардыгыбызда жыргал жашоо бар. Курсагыбыз ток. Бирок ошо токтуктун баркын билбей калабыз. Аны кыргыз айткан, кемеңгер кыргыз ач кадырын ток билбейт. Ошол токтуктун кадырын билүү жана өзүбүздүн бир бейиште экендигибизди сезүүгө жеткире турган ошол ибадат бул орозо болуп эсептелет. Андан кийинки акыркы сурообуз экен, бул негизи ала качып келген кызга молдолор нике кыйып жатат дейт да. Ошол ала качып барып жубай кылып алуу өзүнүн эркине карабастан бул негизи динде кандай каралган? Ал эми ошол өзүнүн каалоосу жок келген кызга нике кыйган молдо кандайча жооп берет дейт? Эми бул бурулайдын маселеси бүтүндөй ааламга жайылды. Анан бирөөлөр чыгып ала качуу таптакыр жок кылыш керек, ала качуу болуш керек, салт башка дейт. Ала качуу Кыргызда болуп келген. Бирок ала качуунун формасы кандай болгон? Ошол кыз менен жигит бирин-бири жактырып, анан ата-энеси макул болбой, анан бир абышкага, байга, токолдукка берем дегенде, ошондо кыз жигити менен сүйгөнү менен качканда, анан эми качкан деген уяттан алып качты. Эми өзү качпастан алып качтан деп, мында кыздын намысын коргоо максатында ошол сөздү колдонушкан. Анан азыркы жапай ала качуу деген азыркы түшүнүк жана көчөдөн тамек үзүп аткан жерден же болбосо уйсап аткан жерден чакасын ыргыта салып алып качып кеткен. Бул адам уурулук. Бул уурулук. Бизде эгерде бир адам 10 дирхам дейт, бул деген $100 тегерегинде уурулук кылса колу кесилиш керек. Адам уурдаган адам эмне өлүм жазасынан башка мен жазаны ылайык көрө албайт элем да. Айтсаң дагы чубак бар, дагы чубак ушундай деп көчөнүн баарын кыйкырышат. Булардын кылып атканы варварчылык эмеспи? Алып качып кетип аткан, өлтүрүп аткан, башка кылып аткан адамдын тагдыры. Бул адам уурулук. Адам тоог уурдаса канча болот? Адам уурдаса кандай болуш керек? Бул ошол жанагы жапайычылык салт, бул салт эмес, бул жаман жорук. Ал эми теги ала качуу деген илгерки салт, ал таптакыр бөлөк маселе. Экөөнү бири-бирине жаташтырбаш керек. Болбосо анда биз кыздардын укугун төбөлөп коебуз да, Ханафи мазхабы деги эле кыргыздын салтында эч убакта кызды мажбурлап турмушка берген эмес. Мажбурлап жана кембагалдар байларга берип атканда же болбосо кембагалдын кызын апарып бирөөгө мажбурлап берген учурда ошолор качышкан сүйгөнү менен. Мына ушул нерсеге ал салт катары аны сыймыктансак болот. Биздеги бул демократиянын бар экендигинен, адам эркиндигинен кабар берген ала качуу деген салт катары. Ал эми ала качуу жапайы чүнүк, жапайы жорук, мына ушул нерсе бул арам. Эми алып качып келген кызга ошол жана эгерде кыз нике кыйып аткан учурда молдо алып качып келдиби жокпу? Ага молдонун иши жок негизинен. Молдо кыздын өзүнөн сураш керек. Бетин ачып карап отуруп эле, кызым ушуга турмушка чыкканга макулсуңбу деп сураганда, эч кандай басым жок, кыз өзү макулмун деп өткөн чакта айтса, нике кыйылат. Эгерде мен каршымын, мен уурдап келди, мен муну жактырбайм деп айтса, ага нике кыйбайт. Нике кыйган эч кимдин укугу дагы жок. Ошон үчүн биздин кыздар дагы укугун билиш керек, барганда унчукпай эле барыш керек. Аны жолдон өлтүрүп башка жөн эле барып отуруп эле молдо келгенде, молдоке, Кудайдын астында сиз жоопкерсиз, мени үйүмө жеткизип коюңуз, мен каршымын, алып качып келди деп айтса, молдо телефон чалып эле жеткизип коет бардыгын. Анан жолдо милицияга түшүп калып, экөөнү камап коюп өлтүрүп кое турганга жеткирбеш керек да. Эч убакта эч бир молда антип кыйбайт, андай кыйганга уруксат берилбейт. Анткени кыз киши унчукпай койсо нике кыйрат бир эки гана учурда. Нике кыйып аткан молдоке өзүнүн атасы болсо, же чоң атасы болсо гана.
элестетип көрүңүз Үмүт айым. Нике кыйып аткан молдеги кыздын атасы же чоң атасы болсо, кыз үн чыкпай койсо, бул эрге тием деп айткан уялат го. Үн чыкпай койгон бул макулдугу дейт. Кыздын үндөгөн макулдугу. Ал эми андан башка бирөө болгондо сөзсүз түрдө үн чыгарып айтуусу керек. Анан жеңелер макулмун деп койсо, башка бир нерсе деп койсо, кагаз жазып берген өтпөйт. Ал жерге өзүнүн үнү менен дудук болбосо, мен макулмун деп айтыш керек. Бул көрөрмандын суроосу, ошол кыздын эркине карабай нике кыйып койгон молдо жооп береби дейт. Жооп берет, ал Кудай да жооп берет. Булар деген никеси ойноштук болот да. Нике эмес, бул арам. Арам балдар төрөлөт да, ошого молдо жооп берет, сот астында жооп бериш керек. Кудай астында жооп берет. Нике да кыйылган, нике жок бул жерде. Нике жок, нике өтпөйт, бул жараксыз. Жараксыз деген сөз болот. Мажбурлап кыйып койгон болсо. Маегиңизге чоң рахмат. Биз улуу орозо айынын бүтүшүнө дагы 10 күн бар. Биз дагы эфирден кезигебиз. Мындан кийинки негизги дагы темаларыбыз алдыда кадыртын келетат. Менимче окурмандардан дагы бир топ суроолор келет болуш керек. Кайрадан кезиккенче саламаттуу болуңуз. Дагы бир жолу улуу орозо айыңыз куттуу болсун. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз сонуна чыкты. Сиздерге бүгүн кайрадан бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة